Салам, кандайсыздар? Мирель менен Аку кызматтабыз. Мирель дагы бул жакта ошол микрофон алдында силер менен ушул маанайды көтөргөнгө даярмын. Анткени болсо бүгүнкү темабыз болсо менин ушундай маанайымды азыр эле көтөрүп атат. Ойлогондой эле. Ушул сөздү эстегенде эле. Сүйүү дегенди. Бирок сүйүүнүн толук темабыз болсо сүйүү эмес, кандай? Ооба, сүйүү адамга кандай таасир берет? Негизи эле ушул сүйүү жөнүндө сөз кылалы. Сүйүп көрдүң беле, Мирель? Албетте да. Мен уже 100% 100% сүйүп көргөм деп айта аласың. Ооба, толугу менен чын сүйүү менен сүйүп көргөн деп айта алам. Анткени болсо 29 жашка чейин толуп кантип сүйбөйүн? Кантип сүйбөйбөз? Жанагы 14-15 жашта эле кандай сүйүүлөр пайда болот? Сүйүп баштагам деп теги андан ары. Ооба. Жакшы. Негизи сүйүү деген сөз бул абдан сонун сөз, Адам канча жашка чыкпасын, жүрөк толкунданат, Адам канча жашка чыкпасын, сөзсүз жылмаят да. Бул керемет сөз. Туура. Мага бир ырсаптары жагат. Эгерде сүйүү жок болсо, анда эбак жок болмок бул дүйнө дегенчи. Анысы кандай сүйүү. Анткеничи мен ойлоп койдум, ошол сүйүүнүн эң чоң себептеринин бири бизди кубандырган бул жараткандын адам баласын өзгөчө сүйгөндүгү менен аныкталат окшойт да. Анан ал бизге ошол сүйүү, мына сүйүү момундай болот дегендиктен биз баягы сүйүү дегенди эстегенде баары бир жаратканды эстейбиз. Кандайдыр бизде философ болуп кетебиз. Биз жашоого болгон көз карашыбызды жаңырткыбыз келип кетет. Баардык нерсени башынан баштагыбыз келип кетет да. Бул мындай жаңыланууга түрткөн сезим да, бир өзгөчө. Бул чынында адам сүйгөндө, айтып атпайсызбы, Кудай сүйүп алган. Биз ошол сүйүүнү сезгенде биз кандай өзүбүздү кандай сезебиз, баалуу деп сезебиз. Анан бир убакыт өткөрүүнү баалай баштайбыз, ким экенин билип, мисалы Кудайга табына баштайбыз, Кудайды билип баштайбыз, кандай сонун жараткан, Негизи ошо кантип Кудайдын сүйүүсүн негизи бул дүйнөдө кыйын го билиш, айтып атпайсызбы, кантип эле Кудай сүйөт, кантип сезем деп туруп, мен карасам, мен жаратылышты карайм. Жаратылышты карап, анан коос ар бир эмесинин жаралганын, анан ушунун баарын кимге кандай десем, ушунун баарын мен алып, мен ырахаттанып атам. Биз адамдар, бекер эле эч нерсе керек, макул, аларчага барыш үчүн 500 сом төлөшүң керек, машина керек. Негизи жалпы чынында ооба бекер эле берилип атат. Ушундай чоң сулуу, күндүн нуру, анан чөп гүлдүн жыты, бунун баары бекер, ошонун баарын көрүп, анан сезесиң да, мунун баары мага жаралды, мен үчүн жаралыптыр дегенде, анан ойлоносуң, анда Кудай ушунчалык сүйөт турбайбы депчи. Негизи бул сүйүү бир гана сүйүү сезим эмес, сүйгөн, мени сүйөт экен сезим билүү дагы бул мени мындай кандай десем бир канаттанып турат да. Анан бир сонун сөз бар экен да. Жараткан Кудай, Алла Таала бул дүйнөнү ушунчалык сүйгөндүктөн ал өзүнүн жалгыз уулун берген дегенчи. Анан мен ойлоп коем да, эгерде сүйүү ушунчалык зор болсо, сен ага мындай өмүрүңдү арнай турган болсоң, анда бул эмне деген сүйүү да? Мисалы, жигиттер айтат го, мен сени аябай сүйөм, мен өз өмүрүмдү да сен үчүн аябайм дегенчи, эгерде жараткан ушундай бизди сүйүп атса, анда мен ойлоп койдум, деп. Анда мүмкүн алгач биз бир аз сүйүү эмне ошол жөнүндө сөз кылып көрбөйлү. Көбүнчө сүйүү менен жактыруу, анан кумар үчөө мындай айкаш жүрөт да. Сүйүү, жактыруу, кумар. Анан көп кээде биз кумарды сүйүүгө алмаштырып алабыз. Мен каалап жатам дейт да, анан аны сүйүү деп ойлойт да. Анан кээде жактыруу бар. Аны ушуну эң көп алмаштырат. Жакшы көрөм. Сүйөсүңбү дегенде, сүйөм, жакшы көрөм да деп алмаштырып алат экенбиз да. Кандай айырмачылыгы бар? Мага бир адам ой жаккан, эгерде адам жактырып калса дейт, анда ал алактап жумушун таштайт, адамдар менен мамилесин баарын үзөт, анан обочолонуп бир гана ошол адам менен болгусу келет дейт да. Бул жактыруунун бирден бир белгиси. Анткени эмоция баягы всплеск болуп, толкунданып баргандай болуп атып атат дейт да эмоция. Ал эми сүйүү болуп акырын ойгонгондуктан сүйгөндө ал дейт, мындай, мен мындан да жакшыраак болоюн, ошол адам мага көңүл бурсун, мен мындан да көбүрөөк дос күтөйүн, мен көбүрөөк мындан да ордумду бекемдейин, мен өсөйүн, мен өнүгөйүн деген сезимди ойготот экен да. Эгерде экинчи адам сенде ошол сезимди ойготуп атса, анда демек бул сүйүүнүн бирден бир сапаты дейт да. Ооба, бир четинен мындай сүйүүнү кантип көрсөк болот? Бир ата эненин сүйүүсү менен көрсөк болот, түшүнсөк болот го деме. Ата эне апасы баласын кандай жакшы көрөт, сүйөт экен, сүйүү менен. Негизи биз эгер мындай эки жаштын ортосунда болгон сүйүү же
жакшы көрүүнү айтып атсак, башында чынында жакшы көрүү пайда болот. Башында мен аны жакшы көрөм, мен ал менен болгум келет, айтылгандай баардыгын тыштап калам. Бул болсо жакшы көрүү, сезимдер. Анан кийин эле айтат эмес беле, сүйүү анан келет депчи. Сүйүү келет деп туруп, анан дагы бир сөз бар эмес беле, сүйүү 3 жыл жашайт деп. Үйлөнгөндөн кийин 3 жыл кете берди. Сүйүү 3 жыл жашайт, андан кийин бул кандай сүйүү деп. Бунун баары негизи чынында айтылганда биз окшош нерсени биз алмаштырып алабыз. Айтылганда эле адам жакшы көрсө биз сүйөт го деп ойлойбуз. Чынында сүйүү бул айтылган эле мага жакты. Негизи адам өз жанын бергенге даяр болгон бул сүйүү болуш керек. Же болсо айтып коет эмес беле, сүйсөң анда кой бер деп. Сүйсөң анда аны тим кой деп, аны эме же туура жол көрсөт деп коет эмес беле. Бул кандайча, бул чынында түшүнүп турабыз. Сүйүү бул точно бул эме эмес экен, сезим эмес. Сезим эмес. Анткени сезим эмне дейт? Мында бир мисал жакшылап айтып кетти эле бир психолог туруп. Эме күйөөсү келди дейт, бутун чечти дейт, носкисин. Анан аял карап туруп, анан носкисин жууганда, носкисин кармаганда жыты. Мурдуна бурур эле деди да. Бурур эле уруп атат. Анан сезим эмне деп атат мага? О, менин күйөөмдүн буту кийип жүргөн носки, жыттуу деп туруп эметеби? Жок. Сасык жыттанып атат да. Сезим, ооба, сезим айтып атат. Жиркетип атат, калаттырбай атат, тийбе деген атат, кир деп ошо сезим айтып атат. А бирок болсо, принцип, бул менин күйөөм. Мен муну эмне кылышым керек? Жууп берип коеюн, эми чарчап келип калды, убактысы болбойт, анан жууганда да өзү таза жуубайт. Мен таза калап туруп, деп туруп ал жууп берет. Бул сүйүүбү? Муну сүйүү айтып атат. Кам көрүп мындай, эми бул менин күйөөм, мен ага кылып берип коеюн деп. Бул сүйүү дейт да. Анан мен ошону түшүндүм. Сүйүү бул чынында сезим эмес. Жакшы көрүү бул сезимге көбүнчө байланыштуу. Мен жакшы көрөм, ал менен жакшы убакыт өткөргөн жакшы, сүйлөшкөнүм жакшы, анын айткан сөздөрү жакшы, жагымдуу болот. Бул көбүнчө мага сезимдерге жакшы келет. Бирок чынында албетте сүйүү болсо ошо сезимди дагы, сүйүү бул ошо жакшы сезимдерди дагы ичине алат болуш керек. Антпесе кантип сен жакшы көрбөсөң, антип сүйөсүң деген болот да. Ооба. Жакшы көрүүдөн башталат болсо керек да. Мисалы, көп байкап калам да, ошол адамда баягы кыз жигит болобу, эркек менен аял болобу, ал эмес кыздардын ортосунда деле, эркектердин ортосунда деле ал эмес баягы симпатия болбосо, достук да болбойт, мамиле да кура албайт да. Мындай ооба, болду, сени эч нерсе байлабайт андан арычы. Ошон үчүн адам кандайдыр бир мамилени башташ үчүн сөзсүз симпатия болот. Симпатия жакшы көрүүгө өтөт, жакшы көрүү анан сүйүүгө алып барат болсо керек. Канча убактыбыз бар биздин? Убактыбыз дагы кичине бар, 1 мүнөттөй бар, дагы сүйлөшсөк болот. Ошого мен да бир кошумча айтмекчимин. Негизи бул сүйүү болсо, негизи ошол сүйүү туруунун жанагы өспүрүм балдарга окшоштуруп атам да. Негизи өспүрүм убагында балдар кандай болот? Кыздар, балдар өтө эмоционалдуу болот эмес беле? Кыйкырган жерде кыйкырып коет, унчуккан жерде ушундай эмоционалдуу болот, Ошо бул жакшы көргөнгө окшоштур да. Анан өспүрүм өсүп, жаш жигит болуп, же жаш айым болуп, анан кийин акыл алып көп нерселерди, анан бир толукка келип, бир личность болуп формировать этип, анан кийин бул адамды уже мындай акылдуу адам болуп калат да. Бул сүйүү болуш керек. Мындай равномердүү, мындай секирбейт эч жакка, мындай бир калп менен эле. Ошого салыштырып койсо болот экен да. Жакшы. Угармандарыбызды Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырабыз. Ушул сайтта дагы сүйүү жөнүндө сонун маалыматтар бар. Катталганды унутпаңыздар. Анан экранда биздин WhatsApp номерубуз бар. Ошол жака дагы жазсаңыз болот. Мен мисалы сүйүүнү тапкым келет. Чыныгы сүйүү эмне? Мен баштан өткөргүм келет. Же болбосо мен сүйүүнүн бар экенине ишенбейм деген сыяктуу ойлор болсо, сөзсүз бизге катталып жазыңыз. Андан тышкары ылдый жака комментарийге да өзүңүздүн оюңузду жазып коюңуз. Чыныгы сүйүүгө кабылдыңыз беле? Негизи чыныгы сүйүү бар экенине ишенесизби? Чынында сүйүү бул негизи жашоонун бүт жерин кармап турат да, мындай бүт жеринде болуп турат. Ошон үчүн ушуну унутпаңыздар. Сүйүү силер үчүн кандай болот? Жазганды унутпаңыз, күтөбүз кайрадан амандашканча. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.